Сасык тумоонун мезгили келди. Эгерде кокусунан сизге сасык тумоо жармашып, чүчкүрүп, мурдуңуз бүтүп, жөтөлү баштасаңыз, дароо бул оорудан айыгуунун аракеттерин көрүңүз. Ооруну өтүштүрүп жибербестен, башталганын сезгениңизде дароо өзүңүздүн саламаттыгыңыз үчүн кам көргөнүңүз жакшы. Алдыда бир нече медициналык эмес таасирдүү ыкмаларды сунуштайбыз. Биринчи, мурунга сарымсак тамчылатуу. Сасык тумоонун алгачкы белгилери байкалары менен мен түнкүсүн мурдума сарымсакты кесип салып коем. Мурун көңдөйүнүн бетин күйгүзүп албас үчүн сарымсактын кесиндилерин бинт менен ороп коюу керек. Эгерде бул ыкма убагында жасалса, анда оорунун белгилеринен арылууга бир түн жетиштүү. Ошондой эле сарымсактын ширесин тамчылатып коюуда натыйжалуу келет. Эскертүү: бирок сарымсакты мурунга салып жатуу ыңгайсыздык жаратат десеңиз, уйку алдында бир нече саатка салып жүргөнүңүздө таасир берет. Экинчи, 3 тарелка бал. Бул ыкма таң калыштуу болгону менен натыйжалуу. Аны тамак жаңыдан ооруп баштаганда колдонуу зарыл. Ал үчүн кадимки жалпак тарелканы аласыз да, бетине жука бал сүйкөп чыгасыз. Андан соң балдын баарын тарелканын бетинен тилиңиз менен жалашыңыз керек. Бул учурда сиздин тамагыңызга бал толук сүйкөлөт. Бир күнгө ушундай 3 тарелка сиздеги сасык тумоо сен көр мен көр жок болмокчу. Үчүнчү, тамакты туз, сода, йод аралашмасы менен чайкоо. Бул ыкма сасык тумоонун башталышында жана өтүшүп кеткен абалында да таасирдүү. Бул аралашма деңиз суусу сыяктуу болуп калат. Мен аны төмөнкүдөй даярдайм. 1 стакан кайнак сууга 1 чай кашык туз, жарым чай кашык сода жана суумала күрөңтүккө жеткидей бир нече йод кошом. Канчалык көп жолу чайкасаң, ошончолук жакшы. Эскертүү: ушул эле аралашма менен мурун көңдөйүн чайкоого болот. Ал үчүн алаканыңызга аралашманы алып, манжа менен мурунуңуздун бир жагын жаап, экинчисине тартып кайра чыгарасыз. Ошентип мурунуңуздун эки жагына тең, аз болгондо 3 жолуудан жасасаңыз, сөзсүз жардам берет. Төртүнчү, ит мурунду демдөө. Жакшы, эски эмес ит мурунду сатып аласыз да, аны кайнак сууга термосго түнгө калтырып демдеп коесуз. Таасирин жогорулатуу үчүн ит мурун мөмөсүн майдалап койсоңуз болот. Бир күндө 3 стакандан кем эмес ичүү керек. Ушул сыяктуу эле башка чөптөрдөн демдеп ичүүгө болот. Бешинчи, малина. Малина эң мыкты табигый антибиотик. Чоң энелерибиздин текшерилген рецепттеринин негизинде малина кыямын колдонууга болот. Бирок жакшысы жаңы терилген же тоңдурулган малина сатып алып демдеңиз. Ошондой эле кургатылган түрүндө колдонууга болот.